Бул видео экинчи сабак, кечээки сабактын экинчи бөлүмү. Кимде ким түшүнбөй жаткан болсо, биринчи сабакта көрсө болот. 15-чи сабак биринчи бөлүмдө. Биздин форма ушундай бөлүмгө чыгарган. Бул жерде практика, бул папкасы бар, папканын ичинде дагы папка форм бар, анын ичинде индекс HTML бар. Бая эле бракетсиз ачып алабыз. Кечээ биздин коддор ушул жерге чейин келип тур. Азыр биз бул жака толук маалыматтарды, email адрес, телефон номер ушул нерселерди толтурабыз. Азыр биз биринчиден могул инпутубузду кичине настройка кылып алайлы. Бир көрүнүштөр. Бул жерде азыр биз input'tu widget'ти 260 кылган экенбиз. 260 бойдон эле кала берсин. Ошондой эле азыр биз display бар. Бул жерде биз page'int'ти колдонойлу. Page'int'ке биз 8 пиксель, жана ошондой эле бул жагы 15 пиксель кылып көрөлү. Так, 15 пиксель. Эми текшеребиз. Бул жерде көрүп жатканыбыздай, бул жагы 8, бул жагы ашып кетти. Ошондуктан бул жаңы формду 15ти 10 пиксельге түшүрөлү. 10 пиксельге түшүрдүк, бирок бай эле ушундай көрүнүш алып жатат. Бирок ичине ондодук. Эми биз азыр ичин ондой берели. Андан кийин бул сырттарынан ондойбуз. Мен азыр сиздерге жакын болушу үчүн ушундай зумдан пайдаланып жатам. Негизи кичинерээк көрүнөт. Так, биз эми кийинки бөлүмгө өтө берсек, так, виджетибиз бар. Эми биз бордер кылайлы. Бул билесиздер, биз таблица мурунку сабактарда бар. Таблицаны ушундай бир могул таблицаны, мисалы могул бордерди бир башкача светке же болбосо бир фонго өзгөртөбүз. Анын үчүн биз байлы input'тун ичинде турабыз. Бордерди жазып алабыз. Бордерибизге биз 1 пиксель беребиз. 1 пиксель и soiled и ошондой эле свет беребиз. Так, Ctrl-E. Ну, где-то монный свет береличи. Так, асман свет. Ушундай свет беребиз. Так, болду. Эми текшерип көрөбүз. Так, бул жерде көрүп турганыбыздай, могул регистрация и могул бордерибиз. Бул уже свет алды. Эми биз башкача свет берели. Жото бул свет жакпады. Так, ичине такта ушул светти колдонуп көрөлү. Так, ушул свет, бирок бул свет деле көздү алсат окшойт. Ошондуктан так, давайте этот мурунку эле светти кала берсинчи. Бул бордер кылып алдык. Вот, ички бөлүмү өзгөрүлдү. Так, бордерден кийин биз font family'дан бере алайлы. Font family мына ал жака дагы бир көңүл бурсаңдар болот. Бул жерде body бар. Бул body'ге дагы биз бергенбиз. Бул мындайча айтканда атасы деп дагы түшүнсө болот. Мындай башка бөлүмдө бар. Бул outка дагы outка бербейбиз. Эми биз мына input'ун өзүнө берип жатабыз. Могул ичиндеги текстке биз font family берип, тексттин шрифтин мисалы башка бир шрифтке өткөрүп алсак болот. Биз азыр font family'ден кийин давайте inherit берели. Inherit колдонуп көрөлү. Жана ошондой эле биз ичиндеги могул сиздин толук атыңыз жазыңыз дегенде чоңойтайлы текстти. Анын үчүн биз байлы текст font size беребиз текстке. Так, font size колдонулабыз. 15 пиксель. 15 пиксель. Эми көрөлү. Бул ичиндеги текстибиз чоңойду. Эми келиңиздер могуну биз теңдештирип алайлы. Бул аябай эле чоң. Могул жерден көрсөк болот азыр. Так, разметка. Могул жерде page'int бар. Так, margin так бар, border и 260. Ошондо биз азыр ичиндеги инпутты
өзгөртөт экенбиз да, ошондо могул жерде көрсөк болот. Так, input бул жерде 280 260. Так, ошондо биз азыр могул inputка эле давайте 238 берип коелу, теңдештирип. Да, бул жерде баары тең болду мынеке. Муну көрсөк болот. Ну, мындайча айтканда регистрация молор уже бардык жагынан бар келди. 238 болду. Так. 150 формуда турам. Так, эми ошондой эле. Так, биз буга берип алыппыз, Так, ал деле боло берет. Бордерге бердик. Так, давайте просто так, мол, просто так свет берип көрөлүчү. Чото мен башкача свет берип алыпмын. Давайте ушул эле фонда кала берсин, мен мунусун адашып эме кылып алыпмын. Этот свет берип алыпмын. Поэтому ушул бойдон кала берсин. Так, биз font size бердик. Биз input'та бир сыра настройка кылып алдык. Эми биз ушул жана көрсөтүлгөн мол жакты же болсо ушундай бир мышка тийгенде бир башка бир светке өзгөртө турган бир свет берели. Ал үчүн биз ага бул input деле жатат. Input мол жерде эле жатат, эмеке. Ушул гана. Биз ал үчүн дагы input'ун өзүн дагы бир албайлы. Input'ка жаңы неме ачабыз. Так, точка input. Так, мен ачып алыпмын. Так, input. И бул жерге биз fox берели. Так, input'ка биз fox беребиз. Давайте fox. И жаңы код. Так, input'ка биз outline. Так, outline. Outline'га биз non деп таан берсек болот и жөн эле 0 жазып таан койсок болот. Outline'га. Так, эми биз borderге беребиз, жанагы border color'га беребиз. Border color кылабыз. Border. Так. Border color. Border color'га эми өзүбүз свет тандайбыз. Ctrl-E. Эми жанагы свет тандасак болот. Вот. Эми жыйынтыгын көрөбүз. Так. Вот. Эми түшүнүңүздөрбү? Могул өзү ушундай эле светте тура берет. Сиздин толук аты жөнүңүз негизи могул кичине тылайын, Негизи толук аты жөнүңүз көрөт. Эгерде мышка келип мондой тийсе, уже вот светти көрдүңүздөр, Бул уже border. Бордерде жана биз бир сыра настройка кылып алганбыз. Ал жерде бир светтен адашып кеттип, кайра аны өчүрдүк. Эми биз мунузду тураладык. Могул ичиндеги сиздин толук аты жөнүңүз дегенде, бул жерге мисалы мен атым жазсам боло берет да, бир сайттерде регистрация бөлүмүндө ушундай го. Бул ичиндеги чипа сиздерге айтат да, бул жерге сиздин атыңызды жазыңыз деген маанидечи. Сиздин толук аты жөнүңүздү жазыңыз деп моундай белги коюп коелу, чтобы так, вот. И ошондой эле могул жерде мен бирөөсүнөн адашмын. Бул жерде input class, input type, могул жерге негизи мондой дагы бирөө ачып туруп, могул жерге негизи text деп коюш керек эле. Text. И могул жерде дагы бир коддон адашыппыз, Так. Вот, эми туура болду. Эч кандай өзгөрүш жок. Болгон биз кодубузду туура жазып алдык. Так, буларды бир сыра жазып алдык. Эми биз могул жерде могул эми input болсо, так, биз азыр ошого input болсо, биз дагы бир input ачайлы. Так, input. Input. Так, биз өтө эле адашып кеттик. Так, өтө эле ашып кеттик. Так, form. Input. Так. Бул жерде биз эми могуну кичине жылдыраак чургалайлы, чтобы форму туруш. Input type-га биз email деп жазабыз, чтобы email адрес болуш керек. Email. Ал эми могул name'ге дагы жөн эле email эле. Email. И сиздин толук аты жөнүңүз эмес, бул жерге email адресиңиз эле. Давайте email адресиңиз. Ё-моё, email. Так, текшерип көрөлүчү. Да, email адресиңиз деп жаздык. Вот. Сиздин толук атыңыз и email адресиңиз. Бул жерде биз неден адашып турабыз. Биз жана
Biz так input так input'tan аха. Все. Biz азыр могул жерде сиздин толук аты жөнүңүздү атыңызды жазасыз, email адресиңизди жазасыз, бирок бул жерде экөө бири-бирине жабышып турат. Мындай эми мен өзүм эмеде айткан жабышып деп акцент башкача болуп калбасын. Ошого мен өзүм акцентте сүйлөй берейин, башка жердегилер көрүп жатса. Так, эми биз бул input'та экөө тең. Ошондуктан биз азыр бул жерге input'ун өзүнө эле widget болсо, биз могул жерге border жөн эле border эмес, биз margin да алдыр, margin bottom го давайте 15 пиксель берип көрөлү. 15 пиксель берип көрөлү. Так, 15 пиксель эми иштеп көрөбүз. Так, буну көрсөк болот. Уже сиздин толук атыңыз, email адрес бул жерде 15 пикселдик ажыратып алдык. Биз өзүбүз калган кыласак болот, бирок биз ушул правила боюнча жөн эле 15ти кылып алдык. Бирок бизге могуну көрсөк болот, азыр кодду көрсөк болот. Бул жерде email адресиңиз, input ушундай бир болбош үчүн биз div'ти колдонобуз. Div формасын колдонобуз. Так, ал үчүн бизге так div могул input'ка так input form эмес, уже form бул башка, бул уже дагы div башка. Бул div'тин эң башында outка берилген div. Эми биз ушул input'ка дагы бир div ачып алайлы. Давайте жазабыз div. Бул жерге биз класс менен давайте form group деп жазайлы. Form group и ошондой эле могул div'ти так копировать этип туралы. Так, input. Так, мында алабыз. И мону мында алып салабыз. Так, кийинкиге деле div form ушундай эле. Мында алып туруп, бул div'ти алып туруп эле, кайра эле. Бул уже жабылган код, билебиз, div ачылат и жабылат. Уже жабылды. Туура эле болду. Могул div и ушу дагы бир div. Эми сохранить этип эми көрөлү, текшерип көрөлү. Так, бул ар бири өзүнчө бир div болду. Так, body, так, form, могул уже div. Div и бул дагы div өзүнчө. Эми биз могул form group. Эми биз ушуну өзүнө эле, form grouптун өзүнө эле класс беребиз. Бул div так, точка, form group. Так, эми так. И ачабыз. Буга ушунун өзүнө эле жанагы негизи биз могул жака бердик го, жана input'ка берип алдык го 15 пиксель. Андай деле кылсак болот. Эң жакшысы ушул могул жолду тандасаңыздар болот. Мына, мисалы биз могул margin bottom го, мисалы могуну берип алдык да, көрөлү да. Так. Могуну берип алдык. Буну деле берсек болот негизи. Сейчас. Негизи буну деле берсек болот, бирок бизге оңойраак болуш үчүн ошол ар биринен div бөлүп, div'тен кийин могул form group'та бир класс берип алдык. Могул класстын өзү. Бул класска биз өзүбүз калган нерсени жазып туруп, бул жака стиль CSS менен башкарып көтөрөбүз. Биз азыр form group'тун өзүнө эле дагы стиль бул жака ажыратып турган жанагы эле margin bottom'ду алып туруп эле бул жерге өзүнө эле кайра эле 15 пиксель берип коебуз. Эми текшерип көрөбүз. Вот. Уже ушундай бергенибиз удобный болот да, өзүбүзгө ыңгайлуу болот. Так. Баары түшүнүктүү эле болуп жатат,